Астанада улуу ата мекендик согушка катышкан 9 казакстандык курман болгондон кийин эрдиги милдетине берилгендиги үчүн медали менен сыйланды. Сыйлыктар Республиканын аскердик тарых музейинин дуалдарында каза болгон жоокерлердин туугандарына, балдарына, неберелерине жана чөйрөлөрүнө тапшырылды. Иш-чара мемориалдык аймак издөө тоо менен биргеликте уюштурулду. Анын жетекчиси Майдан Кусейновдун айтымында архивдик жана талаа издөө иштери ушул күнгө чейин уланып келет. Награждаются посмертно. Болотбеков Мадиарбек, боец. Болотбеков Жумабек, гвардии лейтенант. Это второе награждение медалью. Бул эрдиги жана милдетине берилгендиги үчүн медали менен дайынсыз жоголду деп эсептелген же согуш талаасында курман болгон командирлердин экинчи сыйлыгы. Эми дайым жылдан жылга өзүбүздөн эле эмес, эл аралык сыйлыктарды да берип турабыз. Финляндиядан дагы сунуштар келип жатат. Жалпысынан бир нече өлкөнүн медалдары бар. Ошондуктан жакын арада ушундай эле иш-чараны Финляндияда, Грузияда өткөрүүнү пландап жатабыз. Менің осындағы бүгінгі өтейінде өтіп атқан іс-шараға шақырып. Мен бул жерде болуп жаткан иш-чарага чакыруу менен келдим. 41-жылдан 45-жылга чейинки согушка кеткен атамдын 3 тууганы. Бул жерде алардын сөөктөрү кайда экени аныкталды. Бул окуянын урматына мен бул жака келдим. Бул иш боюнча иштеген баардык кызматкерлерге ыраазымын. Рахмат. Алар биздин аталарыбызды таап беришти. Мен рахмет, аталарымызды тауып берді.